Окумуштуулардын айтымында адамдар майда барат нерселерге чоң каражаттарды сарпташат. Албетте алар көзгө көрүнбөгөн, маанилүү эмес нерсе сезилиши мүмкүн. Бирок эмнегедир айлыгыбызды чогултмак турсун, айдын аягында карыз суроого мажбур болуп калабыз. Өзүңүздүн жашооңуз эске түштүбү? Анда төмөнкү кеңештерге көңүл бөлүп, аткарып көрүңүз. Балким көптөн бери кыялданган нерсеңизге акча чогултууга жетишерсиз. Ар кандай жагдайларда сарамжал болуунун жолдору. Дүкөнгө сапар. Соода саттык жерлерге барганда кереги жок майда барат нерселерди алып алуу коркунучу чоң. Ошон үчүн соода кылууда ар дайым кол алдыңызда керектүү нерселердин тизмеси болуусу абзел. Тизмени бет алдыңызга кармап, анда жок нерсени сатып албаңыз. Үйдө бир нерсе түгөнгөндө дароо телефонуңузга же муздаткычка илинген баракка жазып туруңуз. Дүкөнгө ач карын барбаңыз, болбосо керектүүдөн ашыкча нерсе сатып аласыз. Базарга же чоң дүкөндөргө барууда жаныңызга баштык алып алыңыз. Ар убак жаңысын сатып алуу ашыкча чыгым болот. Айлык акы алган күнү соода кылбай койгон оң. Психологдордун айтымында адам акча алганда жай баракат болуп, ашыкча нерселерди алып алышы мүмкүн. Эт жана жер жемиштерди көптөн алып, өзүңүз бөлүктөргө бөлүп, муздаткычка тоңдуруп койсоңуз арзан болот. Бат бузулуучу азыктарды кечки убакта алган оң. Кечинде сатып түгөтүү максатында дүкөндөрдө скидка болот. Ал эми базардагы соодагерлерде кечки базар режими ишке кирет. Супермаркеттердеги акциялар тууралуу баракчаларды дароо ыргытпаңыз. Бул керектүү нерсеңизди акция болгон күндөрү алганга жардам берет. Бир нерсени алам же албайм деп чече албай жатсаңыз, бул ишти кийинки күнгө калтырыңыз. Эгер эртеси ал нерсени дагы эле алгыңыз келип турса гана сатып алсаңыз болот. Белгилүү болгондой, ар бир товардын дүң баасы арзан болот. Муну эске алып, күнүмдүк колдонулуучу каражаттарды досторуңуз менен чогулуп, дүң баада алсаңыз, көзгө көрүнөрлүк каражатты сарамжалдоого мүмкүн болот. Өзүңүздү дүкөнгө аз каттоого үйрөтүңүз. Бир жумалык план түзүп, керектелүүчү азыктардын тизмесин даярдаңыз да бир жолу барып баарын сатып алыңыз. Тамак даярдоо. Тамакты өзүңүз даярдаганыңыз оң. Кыям кайнатып, тамактын даамын чыгаруучу соустарды даярдагыла. Котлет, пельмень аттууларды өз колуңуз менен жасап, муздаткычка тоңдуруп коюңуз. Дүкөндөн алган жарым фабрикаттар кымбатка да түшөт, пайдасынан зыяны да көп. Тамакты абдан көп жасабаңыз. Эң көп дегенде 2 күнгө жетсе жетиштүү болот. Болбосо ал тамактан тажап, таттуу жегиңиз келип дүкөнгө сапар аласыз. Кафе, ресторанга баруунун ордуна досторуңуз менен үйдөн жолугушкула. Ар бир отурушта ар бириңиз бирден жакшы көргөн тамагын жасап келет деп сүйлөшүп алыңыз. Бул коноктоп жаткан үй ээсине да жардам болот. Ортоңордогу карым-катнаштын бекемделишине да себеп боло алат. Дача жашоочуларынын хюге кеңешин колдонуңуз. Үйүңүзгө келген коноктор кыям, туздалган бадыраң же салат сыяктуу колго даярдалган азыктарды алып келишсин. Бул жоолук же кийилбеген калпактан пайдалуураак нерсе. Жогорудагы кеңештер сизге жаккан болсо, жактуу белгисин басып, видеону досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Биздин каналдагы видеолор бир гана сиздерге арналат.